Жалал Абад шаарында кадрдык өзгөрүүлөр чоң. Бир күндүн ичинде 2 жетекчи кызматтан кетип, ошол эле күнү алардын ордун жаңы жетекчилер ээледи. Аны менен кошо 3 мекеменин жетекчисин кетирип, ордуна жаңысы келери айтылууда. Кала башчысы аларды кандай критерий менен дайындаганын так айткан жок. Шаар үчүн иштемдеген дымактууларын дайындап жатыптыр. Депутатымыз кандидаттардан коюлат да, депутаттыкка ат салышкан жигиттерден коюлат. Биз эми ошолордун ичинен иштей ала турганын тандадык да. Анан ошолордон келип ана ушундай сунуш түштү десек болот да. Бөлөк партиядан, бөлөк жактан деле келип ушундай мен иштеп берем шаар үчүн дей турган болсо, биз алар менен деле иштешкенге даярбыз. Бир эле партиянын же экинчи партия менен мындай иштешпей турган анда бизде принцип жок. Ким шаар үчүн күйөм десе, эшик дайым ачык. Жаңы 2 жетекчи боюнча баягы соц тармактардан ар кандай сын пикирлер болуп атпайбы? Кичине убакыт берсеңиздер көрөсүздөр, сезесиздер. Иш пландары бекилип, жумуш кызуу жүрүп жаткан мезгилде кызматын тапшырган жетекчилер өз арызынын негизинде бошотулду. 2 жетекчинин тең арыздары окшош жазылган. Алардын кетишине турмуш шарттары себеп болуптур. Кичинекей балам ушу бир буту кичине бир аз немерак болчу да, аны ошону көрсөтөйүн деп өткөндө отпускага чыксамбы деп ойлонуп аттым эле, анан кайра чыгып эле кетсемби деп анан арыз жазып чыгып кеттим. Колуман келишинче жакшы мындай аракет кылдым, бирок жакшыбыз. Жумуш болсо дагы неме болсо өзүбүз деле мамлекетке, эл журтка, шаарга кызмат кылганга даярбыз. Бир аз убакыт ошол өзүбүздүн жеке немебизди чечип алган керек болуп калды да. Алсак 130 000 калктуу шаардын тазалыгын камсыздаган мекемеге Канат Турдукулов жетекчи болуп дайындалды. Ал бир да жолу муниципалдык же мамлекеттик кызматта иштеген эмес. Буга чейин шаардык кеңеште 1 жыл депутаттык креслодо олтурган. Анда да көрүнүктүү маселе көтөрбөгөнү айтылып келет. Мындан улам бул жаатта тажрыйбасы жок жетекчи. Алдыда бул тармакты сүрөп кетем деп ишендирүүдө. Бул тармак боюнча түшүнүк бар. Себеби мен билесиздер, өзүм такси компаниянын директору болуп иштейм. Менин колумда миңдеген адамдар водитель болуп иштейт. Эми бизге ошол жагынан окшош экен. Бул жерде азыр чоң пландарды коюп атабыз, аябай чоң. Буюрса быйылкыга 5 техника алып келебиз. Бул жерге ысык тамагын киргизебиз. Менин пландарымдын бири. Анан биздин ол свалкабыз бар, свалканын ограждениясын полностью жабып, ал жерде кароокаларды ремонт кылып, абоненттер очередте турат, кошо албай атабыз, себеби техника жетишпеген улам. Абоненттерди кошуп, бюджетти көтөрөбүз буюрса. Калаадагы мындай кадрдык өзгөрүүлөр шаардыктар тарабынан сынга алынууда. Алар татыктуулар келбесе, чабал кадрлар шаардын өнүгүүсүн артка тартат дешет. Мындан улам тааныш билиштик менен кызматтарды жиликте бөлүп алуу схемасын жоюу керектигин айтышат. Өлкө башчы өз сөзүндө айткандай, буга чейин ушул кайсы мамлекеттик кызмат болбосун, муниципалдык кызмат болбосун, ал жерге сынактын негизинде келиш керек. Кимдин колунан иш келсе, сынактын негизинде өтүп, анан ошондон өткөн адам гана ал жерге кызматка келет деген сунуштар берилип келген. Буга чейин ушул мамлекет башчынын сунушун региондордо аткаруу жагы колго алынса абдан жакшы болмок. Ошондо биз баягы кайсы партия көпчүлүк болуп келип, баягы жиликтеп кызматтарды бөлүү жагына дагы чек коюлмакта. Себеби дегенде анын кедергесин ушул убакка чейин көрүп келебиз да. Алдыда дагы далай кадрдык өзгөрүүлөр орун алат. Бирок ошол эле учурда президенттин иллюстрация демилгесинин жүрүшүндө татыктуу иш билге кадрларга муктаждык күч. Буга чейин кызмат абалынан кыянат пайдаланган кызматкерлердин ордун кайра чабал кадрлар толуктап калбашы керек деген талаптар бар. Бибисара Орозалиева, Шерзат Агембердиев, 7 канал, Жалал Абад.